кимдер отурат, туугандар отурабы, же кесиптештер отурабы, журналисттер отурабы десем айтып калды. Мугалим эжеке агайлар дагы отурушат депчи. Ошон үчүн биринчиден жалпы эле ушул кыргыз эли мен ушул мугалим эжеке агайларга дайыма урмат сыйлайбыз, сиздерге дайыма таазим кылабыз. Биринчи ошо мугалим эжеке агайларды куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Сиздердин майрамыңыздар өтүп кетти, мугалим майрамыңыздар. Экисинде эле андан кийин врачтар отурат деди. Сиздердин да майрамыңыздар ушул октябрь айынын ичиндеги майрамдарды куттуктап алалы. Биздин ден соолуктун сакчысы болгон сиздерге дагы ден соолук, ишиңиздерге өзүңүздөр оорубаңыздар өзүнөгүс. Анан мындай өзүңүздөрдүн настроениеңиздер жок болсо биз кантип анан биз ооруп калсак ого өтөр. Ошон үчүн бул жерге ар тараптын кесиптештер келген экен. Барыңыздарга ден соолук, журналисттерге чыгармачылык эргүү. Мен эмне жөнүндө сатира айтсам деп ойлонуп калдым. Мен мугалимдер болсо кичине мугалимдер жөнүндө, врач болсо кичине врачтар жөнүндө болот. Ар бириңиздер таарынбаңыздар да, ар бириңиздерди кыскача айтып көрөйүн. Өзү негизи эмдиги жылкыны мугалимдер жылы деп атасакпы деп оюмда да, менин оюмда. Себеби дегенде илим билим болбосо өнүгүү эч качан болбойт. Мугалим эжеке агайларга таазим кылабыз деген себеби рахмат сиздерге. 30 жыл бою бир жерде, 40 жыл бою бир жерде иштейсиздер. Акчага карап бир жака бизнеске кетип калбай 5000 сом алып иштеп атканыңыздарга рахмат сиздерге. Мен кече күнү кечинде как раз Санжыра радиосунда отуруп ушу эмне себептен мугалимдер жөнүндө айткым келип калды. Анткени сиздер жөнүндө көп сүйлөштүк. Негизи эле маданияттын башаты болгон интеллигенция мугалим ага эжекелер болсо, анан айлыгыңыздар мугалимдин айлыгы канча деп бир жөн менден сурап калды. Мен айттым, мугалимдердин айлыгы менин давлениямдан ылдый дедим да. Ошого чыдап иштеп жүргөн ошойлорго рахмат. Мейли 5000 эмес 7000 сом болгондо аябай көп болуп айтылып калат экен анда. 7000 сомду эсептеп көрөлү. Бир айга эсептеп көрсөк, бир 12-13 күнгө маршрутка менен жумушуна барып келип, обед кылганына жетет экен да. Мейли айдын жарымына чейин койгон 15 күн. Андан кийин 15 күн акчасы айлыгы түгөндө да. Анан калганын эмне кылат? Анан айым киши болсо, аял киши болсо, күйөөсүнөн акча алып, мугалим болуп иштеп атам деп барып келет экен да мектепке. Анан ошон үчүн сиздерге биз дайыма таазим кылабыз да. Балдардын келечегиде ошол жерде чыдап, эмгек кылып, мындай каникул учурунда 3 айда ар бир үйдө 2ден бейбаш бала болсо, 3ден бейбаш бала болсо, өзүбүздүн балдардан өзүбүз тажап кетип мынтип айтабыз. Жакында сентябрь болсо буюрса кутулам силерден деп туруп эптеп кетириш керек да, бар мектепке берип коюш керек. Кыйналсаң кыйнала бер. Үйдөгү ар бир 3дөн бейбаш баланы алып келип туруп класска киргизип коесуң. Мугалим багыш алар менен чырылдашып, анан нерви куройт да. Ай отургула, баскыла, тургула, ай жаткыла дей берип эле 30-40 жыл бир жерде иштеген мугалимдер байкасаңыздар, кийин көчөдө кетип атып өзү менен өзү сүйлөшүп калат. Нерви куруп кеткен да. Сабакка барасың, барбайсың деп эле сүйлөнүп калган болот да. Чөчүн ушундай кыйналып кетти да. Себеби бейбаш балдардын баарын ошол жерге алып байлап берип коебуз. Балдар бейбаш, өзүбүз балдар сөзсүз алыс жетпейт, бирок мугалимдерден көрөбүз да. Жакшылап тарбия кылбайт деп. Балдар бейбаш боло берсе, директор эмне дейт? Ай, ата-энеңерди чакыргыла, мен жыйналыш кылам дейт го. Анан ушундай бир нерсе бар. Ата-энелердин жыйналышына чакырса эле, дайыма эле аялдар барат, байкайсыздарбы? Эркек барбайт, мынтуката. Бара берчи, башым оорутпай деп коет. Директор эркек экен да, жыйналыш кылып атса, дайыма эле аялдар келе берет экен, ачуусу келиптир. Ай, жыйналышка чакырсам эле аялдар келесиңер. Кана күйөөлөрүңөр силер. Не күйөөңөр жокпу силердин? Башым оорутпай, бар, күйөөлөрүңөр эртең эркектер келсин деп койгон го. Эми аялдар үйгө барып эптеп күйөөсүн көндүрүшкө да кыял жанагындай бар да эркектен. Акырын айтыптыр. Эртең директор чакырып атат, эркектер чогулат экен десе, эркек "Койчо, башым оорутпа" дейт да. Эркектер чогулат экен деп уксаң, эркектер чогулат экен, эркектер чогулган жерде 50 грамм болот десе, эркек ойлонуп калыптыр да. 50 грамм болот. Анда барайын деп эртең менен кеткен экен да. Эртең менен таң атпай кетип жок. Ана келет жок, мына келет жок. Түн ортосунда келиптир. Аял чочуп кетти. Эмне болду? Эмне болду? Биздин бала жаман окуйт экен, начар окуйт экен. Эмне мынча кечиктиң десе, күйөөсү айтат дейт. Эркектер чогулат 50 граммдан ичет деп жибересиң. Жибергенге жараша айтып койсуң. Биздин бала кайсы мектепте окуйт деп коет дейт анасы. Өзүнүн эркектер өлүп кетейин, баласын эмне кылып окуп атат, кайсы мектепте иши да жок алчы. Мугалим ошо ата-эне менен ата-эне болуп ошол жерде алышып, күрөшүп, чурулдап ошол жерде жүрө беришет.
Мына мектептеги мугалим эжекегайлардын да балдарыңдасын, неберелериң мектепке эшитип барсаң, ошол жерден аргасы өзүңдүн балалык кесиң эске түшөт, эстейсиң, ой деп. Мен ошо мектепте жүргөндө эсимде, бир класста 17 кыз, анан бир 7-8 эле бала болчубуз. Обычно кыздар көп болот го, негизи аял затынын саны көп го. Эркектер жана мушташып кырылып жүрүп эле ошо бир нерсе болуп жок болуп кетет окшойт. Анан аял заты өзү негизи мындай эркекке караганда мындай эмерээк болот, кичинекей кезинде ошол өзүң эле классташтарың сенден улуу болот го, акылы кичине жогорураак болот. Эркек болсо ошол үчүн талбаң эле жүрө берет го. Ошол кыздар бизге белек бергенде 23-үндө мисалы, февралда белек берсе, аябай сонун белек берет эле. Эсиңиздерде барбы? Монда жылтырактын ичине бир тетрадь, туручкалар салып, атыр, мына абам жакшы билет, тройной одеколон шипыр деген, ошо тройной одеколон шипыр деген ошо биздин балалык кестин жыты да. Ошону салат. Анан мен так ушу эсимден кетпейт, сөзсүз ичинде бир кир самым бар да. Не знаю, ошол апасына берсин дейт бош керек да. Же ошол учурда ал дагы баалуу болсо керек. Китеп экөө бирдей баалуу болчу да, кирсам менен китеп экөө. Баасы бирдей. Анан ошонун баарын жакшынакай кылып жылтыракка салып, анан кыздар алып келип подарка кылып берет. Кыздар көп да, 17 кыз чогултса, 6 балага жакшы эле жетет, алып келип беришет. Анан 8-март келип калганда, апаларыбыз деле кызык, өзү биз жакшы эле подарка алганбыз да, туурабы? Анан 30 тыйындан бербей, 50 тыйындан деле берип койсо болот дем. Ал кезде 30 тыйынга биринчи, экинчи иш эмес белек. Ана ушул 30 тыйындан берип койот окшойт. Эсептеп көрсөк 3 сом 50 тыйын болду, ушундай болду да. Анан ичибизден жакшылап ойлодук. Эми кыздар бизге жакшы подарка бергенден кийин центрге барып жакшы подарка алып келели деп ойлодук да. Райондун центрине бардык. Мен Жумгалда болом, Чаек деген жерге. Анан 5-6 Чаекке баргандан кийин центрге анда-санда келсең, анан ичибизден ойлодук. Эми атайын центрге келгенден кийин бир жолу сүрөткө түшүп койбойлу деп, анан сүрөткө түштүк, баягы топтолгон акчанын эсебинен. Бирастайын пирашки жедик, лимонад таттуу болчу ар кезде. Лимонад ичтик, кийин карасак 1 сом 20 тыйын ушундай калып калыптыр. 17 кызга подарка алыш керек. Алсак ишкилип тетрадь, ручка, карандаш бар, бир ушундай эле жетип калды. Алып келдик мектепке, кыздар баягы өздөрү бергендей подарка күтүп атат дем, алар ушундай коюп отурушат. Биз киргенден уялып атабыз. Баарын топтоп бир азыркыча айтканда бир пакетке салып туруп, бир уялчаак бар эле арабызда. Ошону колуна карматып, эшикти ачып туруп түртүйдүк нар жака. Ал монтип дегдең деп кирсе эле кыздар ушундай сонун болуп отурган экен. Эмне деп айтарын билбей карап туруп, мен алгыла деп ыргытып, качты эле. Биз алар менен кошо качып, айылдан чыгып, тоону кесте качып кетти уялгандан. Кыздарыбыз бир жума ыйлап жүрүп өзүнө келди. Бала кезибиз да бир таттуу балалык кез. Биз ал кезде билчү эмеспиз кыздарга кандай подарка бериш керек экен, кыздарга эмне ылайыктуу экен. Az 4-класста окуган балаңдан сурап көр, могу подарканы бересиң классташ кызыңа десең, бул эме женский эмес деп сразу ушундай неме кылат го мындай. Не пойдет? Кантип алып барам деп айтат азыркы балдар. А билчү эмес экенбиз. Мен эсимде килейген эле 7-класста окуп жүргөндө 8-мартта классташ кызыма баалуу кез ошол кезде деп китеп бергем да. Кийин ойлоп көрсөм, ошо китептин сыртында айыл чарба шаймандары деген жазуу бар экен. Ичинде кетмен күрөктүн сүрөтү бар экен. Мен көрсөм тракторист бол дептим келечекте. Мугалим эжеке агайларга бир кол чаап коюңуздар, Анан эми биякта көпчүлүк экен артисттерчи. Мен чыгып алып өзүм сольный концертимди коюп албайм. Биякта Гүлбайыр эже менен карындашыбыздын концерти. Кетип атканда врачтарга бир айтып коеюн дедим эле. Жана врачтар жөнүндө айтайын дедим эле. Врачтарга баргыла, врач өзү профессионал болушот. Оорусаңар а дегенде анализдердин баарын алып туруп, андан кийин ана ошого ылайыктуу дарыны берет. А биз көп врачтарга ишенбей эле, мисалы табып кабар атпайбызбы, мисалы, табыптар мынтип тамырыңды кармап туруп эле, ошол сага деле ошону айта берет, тиге деле ошону айта берет, тиге деле ана берген дарысы баары окшош. Чөптөн жасалган томолок дарыны сага деле берип коет, тиге деле берип коет, тиге деле берип коет. Давление мынтип кармап алып, башың айланат экен, жүрөгүң айланат экен, ашказаның ооруйт экен десе эле, дей бересиң го. Анан бирөө докторго ишенбей табып барыптыр. Табып келе колуңуз сунуңуз деген аксакал киши экен, 80ге чыгып калган. Аксакал колун сунса ушундайынан кармап алып, табып айтып калыптыр. Мындай ооруйт экен, тигиндей экен, жүрөгүңүз катуу ооруйт экен деп ушинтип атса, аксакал киши мынтип коет дейт. Кечирип кой, бул колум протез эле, муну колуман көрүп берип койсуң деп коет. Көрсө табыптар протез колунан ошончо оор таап койдур.
Эгер бул кол болгондо жакында өлөт экенсиң деп эле коймок экен да. Өзү мен врачма докторлорго барып больницага жатып калганда бир нерсени байкап калдым. Мына ачыгын айтып коеюн, кечирип коесуздар, сиздердикин бир немеңерди ачыкка чыгарыш керек болуп калды. Мына рецепт жазып беришет го булар. Рецепт жазып бергенде жана баш тамгасын жазып туруп эле калганын чиймелеп эле байкайсыздарбы мындай. БДБШ деп турган чиймелеп. Бирок өздөрү түшүнөт. Себеби 5 жыл окуган аны. А БДБШ деп чиймелеп койгонун мен билдим, ал мындай экен. БДБШ дегени баягы даардан бери бер шабашка деген эле сөз. Аны билип алыңыздар. Чын. Мен Воронцовкага курортологияга жатып калдым да. Баргандар болсаңыздар керек. Мен кечирип коесуздар эми, врачтар бар экенин айтып коеюн. Гряз дегенине жатып калдым да. Мен көргөн эмесмин да. Гряз дегенне кирсем 2ден киши жатат экен. Кирсем эле жаш эле медсестра кыздар иштейт экен, аны кирсем эле чечиниңиз дедим, неудобно. Тамашалап атат, эки жакты карасам, баары эле чечинип аткан экен, чечиндим. Келди дагы чечиниңиз деп чечиндирип туруп баткак менен жаап жаткырып койду. Мен биягында жатам, биягы бош. Аңча бир аксакал киши кирип калды. Ал да биринчи жолу келиптир. Ата чечине бериңиз деп кой, эшикке чыгып кетип калды эле. Атабыз чечинип атат, мен бир жерде жатам. Башка кыла турган ишим жок болсо карап жатам да аксакалды. Аксакал чечинип бүткөндөн кийин кечирип коесуздар жеңелер. Ошо аксакалдын ордуна бир мурда бир жеңе жаткан экен дагы, калгөткүсүн унутуп кетиптир да. Кечирип коесуздар го. Болгон окуя да бул. Анан аксакал чечинип бүтүп баягы калгөткүнү көрүп калды дагы, карап турду. Ичинен ойлоду. Баткак болбош үчүн ушуну кийип жатыш керек экен деп ойлоду да. Врачтар билет. Аксакал алды да шашпай кийди. Шашпай кийип туруп, төшүнө чейин чоюп туруп жатып ал. Мен биякты карап күлүп жатам, кыйратып койгонсуң. Мен күлүп жатып анан ичимен ойлондум. Мен эмне күлүп атам? Балким процедура өзү ушундайдыр. Ордуман турдум да калгөткүм издей баштадым. Медсестра кыз келип, "Эмне туруп жүрөсүз?" дейт. "Кана мен калгөттүм." Айтып койбойсуңбу, аксакал карачы, баткак болбой жакшынакай кийинип алып жатат. Мен болсо баткак болуп жатам. Докторго биринчи жолу барсың да. Аны каяктан билейин. Мен муну докторларды мисалы бир катуу ооруп калып жана скорый чакыртат го, ошондо скорый чакыртса, аябай мындай эжекелер отурасыздар да ошо да, мына иштегендер, аябай важный болуп келишет, байкайсыздарбы, Тим эле Куда тосуп аткандай тосуп аласың го. Бирөөң көчөнүн бияк бурчуна, бирөөң нар жакка туруп алып, бияк айда, бияка. Бирөө алдыңан жүгүрүп алгансың, аркаман айда. Ушундай болуп шашпай келишип, ичинде кыйналып атат. Шашпай түшүшүп, эки жакты карап, үйдү текшерген келген кишиге окшоп, сыртты, агоротту карашып, ошо бойдон үйгө бутун чечпей кирип кетип калды, самый главный. Бутун чечпей кирип, мындай төркүйдү карап, мен сурайын дедим эле да. Неге силер биздикине келсеңер, бутуңарды чечпей киресиңер дагы, өзүңөрдүкүнө барса, докторго кирсеңер, бахил кийгизип койсуңар. Майраңыздар менен.